4 жыл бою чогуу жашабайбыз. Талагын алган соң иддасын толук өтөбөй турмушка чыкса болобу? Бул жерде урматтуу мусулман биртиган 4 жыл чогуу жашаган эмес. Бирок 4 жыл чогуу жашабаса дагы талагын алгандан соң сөзсүз түрдө иддага отуруш керек. Иддага деген ошо талак алган күндөн баштап биринчи этек кирин күтөт, ал бүтөт, экинчиси, андан кийин үчүнчү этек кири келип бүткөндөн кийин, андан кийин толук башы бошойт, андан кийин турмушка чыга берсе болот. 4 жыл жашабайбы, никеси бар болуп туруп, 10 жыл жашабайбы, никеси бар болуп, 20 жылбы, 100 жылбы, эч кандай айырмасы жок. Нике сакталып тура берет. Анткени нике байландыбы, аны үзө турган нерсе же талак менен үзүлөт, эркек талагын бериш керек, же эркек каза болсо, ошол каза болгондун артынан нике үзүлөт дагы. Каза болгондон кийин аялы 4 ай 10 күн аза күткөндөн кийин гана башка бирөөгө турмушка чыга алат. Ал эми талак маселесинде сөзсүз түрдө 3 этеккир күтүш керек, же болбосо бир 2 айдын ичинде ошол бүтөт. Бирок тагыраагы мына ошол. Идда учурунда турмушка чыгып алганда нике байланбай калат. Мен Москвадан таанышып үйлөнүп келдим эле. Мечитке кирип нике кыйдырып, быйыл келдик апрелде. Бул жактан айылымды операция жасап бүткөндөн кийин эми апалары, бир туугандары каршы болуп, үйүң жок экен, кереги жок деп жашатпай коюшту. Менин ойлогон жерим, нике кыйылганда милдетим мойнума алынган, ошого ойлонуп атам. Эми эмне кылсам болот, ошону сурайын дедим. Кеңешиңиздерди берип коюңуздарчы. Көчөгө таштап койгон жокмун. Кийимин алып берип, тамагын алып берип аттым. 2 баласын уулум, кызым деп аларды карап аттым. Апасы айткандан кийин дагы кетип калды. Ошону эмне башын бошотушум керекпи? Таксыр кеңеш бериңиздерчи. Эми бул маселеде нике кыйылгандан кийин силердин нике бар деп эсептелинет дагы. Эгер толук шарттары менен болгон болсо, ошол молдо никени кыйып атканда Москвада 2 күбө менен андан сырткары анан кыйылган болсо. Ал эми бул жерде эми алланардын үй бүлөлөрү ушундай каршы чыккан, үй жок деп эле каршы чыккандары балки бул туура эмес деп эсептелинет. Бирок эми бул маселеде биз кеңеш айтат элек, кайра жашаганга аракет кылгыла. Эгер такыр эле мүмкүнчүлүк бербесе, анда ага биз сөзсүз түрдө талагын бериш керек болуп калат. Сиз талагын бериңиз, ал дагы жашоосун курсун, силер дагы башка жашооңарды улагыла. Мына ошондуктан бул жерде биринчи жашаганга аракет кылабыз. Саламатсызбы? Жолдошум менен жашаганыма 27 жыл болду. Бир күн 1 саат тынчтык бербей калды. Кыздарымды, баламды, өзүмдү да үйдөн кууп сабай берет. Ажырашпайын, үй бузулбасын деп жүрүп чарчадым. Күнү түн талак дейт. Арак биздин никебиз бузулдубу? Арак ичип тынчтык бербейт. Эми бул маселеде чындыгында өтө этият болуш керек. Анан дайыма ура берсе, сого берсе, балдарга жашоо бербесе, андан кандай пайда? Такыр эле ушундай жашоо бербесе, анда ажырашкан туура болот. Бирок бул жерде эми сабыр кылып жашай берели, балдардын дагы атасы дейт турган болсоңор, анда көп жолу талак айтты дедиңер, ошол талакты такташыбыз керек болот. Кандай абалда айтты, эмне деп айтты? Эгер ошол айтылгандардын ичинде түшүп кала турган 3 талагы бар болгон болсо, муну эми молдолор бизге муфтиятка келсеңиздер, тактап беребиз. Анда ажырашып кетиш керек болот. Ошону тактап алганыңар жакшы. Менин кызым 13 жашта, жоолук салынганына 2 жыл болду. Кайнежемин баласы да 13 жашта. Кичинесинде мен да эмизип карап турат элем. Азыр балагатка жетип калды. Биз жоолук салынып жүрүшүбүз керекпи же кандай болуп калат? Жок, ал сиз аны эмизген экенсиз, эмизген болсоңуз, ал сиздин балаңыздай эле болуп калды. Сизге махрам болуп калды деп айтабыз. Аракка берилген кишини кандай жол менен дем салып чыгарыш керек? 40 күнгө барган, 4 ай, 5 ай таштайт да кайра эле арагын улантып кетет дейт. Даватка чыгарайык десек, үйдөгүлөр барбай эле кой дешет. Аларкы да туура, Кудайды шылдың кылган кысып ойлобосун дейт. Эми бул жерде биз болгон мүмкүнчүлүктү жумшайлы. Даватка кайра болсо да чыгара берели. Кудай буйруса хидаят берип, ошонусун таштап калыш. Мына 5-6 ай таштап жүрөт деп атпайбызбы? Демек таштаса болот. Андан кийин ошол врачтарга көрсөткүлө, кандарын тазалаткыла, кайра дагы даватка чыгаргыла, бата дуа тилек кылгыла, артынан Кудай буйруса жакшы болуп кетсин, Кудайым хидаят берсин. Түшүндө адам жыланды көп көрсө эмне болот?
Эми түштө жыланды көргөндүн көптөгөн жоромолдору бар. Кандай абалдарда көп да негизи көргөндө, бирок негизгисин биз жакшы жакка жоромолдоп кое берели. Жакшы жакка жоромолдоп кое берели. Кудай буйрса жакшы болот. Ал эми биз айталы, ошо түштөн эч кандай бир шарият өкүмү алынбайт. Түшкө бир жашоодо да куруп албаш керек болгону жакшы жакка жоромолдоп койгонубуз жакшы. Мен Россияда муздак складта иштеймин. Ошол себептен дааратканага көп каттаймын. Сууга өтүп калышы коркунучу бар. Даарат албай эле таяммум кылып намаз окуса болобу? Кээ бир учурларда, ошол учурларда эми таяммум менен окуса болот. Бирок эми кечке эле ошол таяммумду ала берген дагы жакшы эмес. Себеби балки жылуу кийинип алса болот деген сыяктуу, балки жылуу бөлмөсү бар деген сыяктуу ошолор дагы колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Жамаат менен окула турган намаздын ниети кандай айтылат? Жамаат менен намаз окулаган болсо, эгер имамга сиз ошо эртең мененки баамдат намазын уюй турган болсоңуз, эртең мененки баамдат намаздын 2 рекет парзын окууга ниет кылдым жана ушул имамга ыктыда кылдым же уюдум, халисан лиллахи таала Аллаху акбар деп ниет кыла бересиз, ошол жетиштүү. Канча адамдын саны көп болсо жамаат болуп эсептелет намазда? 3. Имамдан сырткарыдагы 2 адам болсо, жалпы 3 адам болсо жамаат деп эсептеле берет. Үйлөнгөн адам никеде убада кылган махрын бербей койду. Өзү 5 бал намаз окуйт. Мен ага биз урушсак да, бирге жашабай койсок да махр беришиң керек деп түшүндүрсөм, жомокту айтпа дейт. Чындыгында бул жомок эмес. Бул шарияттагы белгилүү нерселерден ачык айкын. Турмушка чыгып атканда сөзсүз түрдө кызга калыңы берилет, айтылат. Ошол калыңды бербесе, ал эркектин мойнуна карыз болот. Кыяматта ошол карыздай аялына төлөп бериш керек болот. Мына ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Биз сөзсүз түрдө эркектер ошол калыңды аялдарга беришибиз керек. Калың, махр экөө бир нерсе, ошондон бул карыз сыяктуу болот. Истихфардын жана салаваттын ушулардын кенжесин айтып коюңчу, жана бир истихфар канча күнөн кечирет? Эми чындыгында дайыма истихфар айтып жүргөн бул жакшы болот. Истихфар айткан сайын бул өкүнүү менен айткан болсо, Алла Таала чыныгы ыхлас менен айтылса күнөөлөрдү кечирет деп айтылат. Ал эми истихфарлардын мырзасын Сахих Бухариде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөн истихфардын мырзасы: Аллахумма анта робби, ла илаха илля анта халактани, ва ана абдука, ва ана аля ахдика ва ваадика мастата. Аузу бика мин шарри ма санат. Абуу лака би ни'матика алейя, ва абуу лака би замби, фагфирли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант. Мына ушул бата дуа. Мына ушул бата дуаны айтып жүргөн болсо, бул ошол истихфардын мырзасы деп айтылат да. Ким мына ошол дуаны күндүзү айткан болсо, анан ошол күндүзү айтып өлгөн болсо, же түндө айтып туруп ошол түндө өткөн болсо, ал адамдын бара турган жери бейиш болот деп ошол пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат. Ошондон дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде бизге айтып кетет: Мазала лисанука ратабан би зикрилла дейт. Дайыма сен Алла Тааланы зикир кылуу менен, Алла Таалага истихфар кылуу менен, Алла Тааланы эстөө менен өзүңөрдүн тилиңерди дайыма нымдап тургула дейт. Мына ошондуктан биз дайыма ошол истихфарды айтып жүргөнүбүз жакшы. Аял киши ат жана велосипед минсе гусул алышы керекпи дейт. Жок, мындай учурларда эч кандай гусул алыштын кажети жок. Гусул алуунун өзүнүн атайын абалдары бар. Ошол абалдарда гана гусул алынат. Ал эми великке чыгып койсо, же машинага унага отуруп койсо, же бир жылкы атты инип алган болсо, эч кандай гусул кылбайт. Орозодо ооз бекитип туруп кайра унутуп катнашка барып алса кандай болот? Эмне кылуум керек? Эгер такыр эле орозо экенимди билбей калып унутуп калган болсоңор, ошол күнүңөрдү кийин бир күн кайра кармап бересиңер болот. Аллергия болгондор жазындасы бардык дарактар жана башка өсүмдүктөр гүлдөгөндө аллергиясы башталат. Кантип дарыланса болот? Эми бул маселе боюнча дасыккан чебер мына ошол дарыгерлерге кайрылганыбыз оң болот, туура болот. Мына ошолордон кеңеш алып, андан кийин дарыланганыбыз жакшы. Биздин жарандар көбү Европага кетип жатышат, иштегени. Англияга баргандар,
талаларда иштеп, жер жемиш тауып дейт. Кыскасы, ар ким ар жакта иштейт дагы 6 айда 7.000, 10.000 доллар тапса болот экен дейт. Ошондо 1 айда 1,5 миң акы төлөнөт экен фермадан. Эми суроо, жалпы баргандарга келгендерге зекетин түшүндүрүп берсеңиз, мен дагы жөнөп жатат элем дейт. Негизги зекеттин өзүнүн шарт эрежеси бар. Ал ошол 85 грамм алтынга жеткен учурда дейбиз, акча менен же болбосо ошол 250 миң деп коелу. Ошончо акча болсо, ошол акчага 1 жыл айланса, мына ошол акчага зекет берилет деп айтылат. Эми сиз ушул Европага кетип жаткан учурда жаныңарда ошончолук акча бар болсо, андан ал жактан келгенде эми акча көбөйдү да иштегенден кийин, ошол акчага табып келген акчаңарды кошуп туруп, ошонун 2,5% зекетке бересиңер. Ал эми Европага кетип жаткан учурда такыр акчаңар жок болуп, ошол жакка барып иштеп келгенден кийин жаныңда мага айтылгандай бир 10 миң доллар же 7 миң доллар бар болсо, ошол акча тапкан күнүңдөн баштап 1 жыл айланыш керек. 1 жыл айланганда ушунча акча же 250 миң сомдон кемип кетпеген акча калган болсо, ошонун баарына 40тан 1 же 2,5% зекет кылып чыгара беребиз. Мен сушиде иштеймин. Бул жерде рус тилинде креветка деген суу балыгы сатылат. Ушул адалбы? Эми креветка боюнча көпчүлүк алымдар адал деген, биздин мазхабта макрух деген да айтылган жерлери бар, бирок желсе адал боло берет. Адамга көз тийсе, көзү тийген адамдын ичкен суусун алып жуунса кетет деп уктум. Эгерде көз тийген адамды билбей калсам, элди үйгө конок кылып, колун жууган сууну төкпөй жуунса кетеби дейт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздан ушундай бир хадис бар: эгер көз тийген адамды билип калсаң, ошонун көзү тийди деп. Ошонун алган дааратынан калган сууга жуунса болот деп айтылат. Ал эми дайыма эле ошол көздөн сактанууга дайыма Куран, зикирлерди окуп жүргөн болсок, бул аябай жакшы болот. Ал эми бул учурда дагы ошол билбей калып, сөзсүз билген жакшы да, анан билбей калып эле жөн эле ушундай нерселерди кыла бергенде эле кандай болот? Мына ошондон эгер пайгамбардын хадисинде билген адамдыкы болсо, мына ошонукунан жуунса деп айтылат. Устаз, пайгамбарыбыз кайсы түстөгү, кандай сапаттагы атты мактаган дейт? Чындыгында пайгамбарыбыздын эгер хадистерге карай турган болсок, эми жашоодо кандай кийим кийсе боло берет. Бирок пайгамбарыбыздын ошол жашыл түстөгү кийимдерди кийген деген дагы айтылган сөздөр бар. Андан кийин пайгамбарыбыз ак түстү жакшы көргөн деген жери бар. Себеп пайгамбарыбыз силер ак кийимди кийгиле, ошону менен өлүңөрдү кепиндегиле деп пайгамбардын айткан хадиси бар. Бирок пайгамбардын үстүндө ошол жашыл түстөгү, жашыл сызыктары бар дагы кийимдерди көрүлгөнү бул айтылган. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанакы аттар боюнча айтканы, пайгамбарыбыз ошол силер ошол Абдулла, анан кийин хамд деген сөз менен башталгандарды койсоңор жакшы болот деген дагы пайгамбарыбыздан хадис бар. Мындайча айтканда, ахаббул асма, Аллага жакшы көргөн аттар Абдулла, Абдурахман, ошол хадисте келет. Да жакшырагы Хумам, Харис деп саменен келет. Мына ошондой неме деп пайгамбарыбыз айткан. Демек дайыма биз Абдулла, абд менен башталган Абдурахман, Абдулла, Абдул Вахид дегендер, андан кийин Мухаммад, Ахмад, Махмуд деген аттар жакшы деп. Мындан сырткаркы дагы аттарды койсок боло берет. Эң негизгиси ат койгондо эмне болуш керек? Ошол ат эл арасында жакшы мааниде болуш керек. Кийин бала кыздар чоңойгондо ошол аты менен элдин арасында уялбай турган болуш керек. Чорный тиминдин кандай пайдалары бар? Мен ичип жүрүп эч разницасын сезбедим дейт. Бул кара зире деп коебуз. Хаббатул барака дейбиз. Пайгамбардын хадис бар. Хаббатул бараканын өлүмдөн башка баарына дары дейт. Бирок биз ошонун ичүү механизмин кандай жолдор менен ичиш керек, кандайын ичиш керек, чыныгы ошол кара зирени, чорный тиминди иштетип атканда, аны сыгып чыгып атканда бардык касиети чыгып кетпей турган, касиети сакталган абалда сыгылганын, мындайча айтканда биз оригиналын деп айтып коебуз. Ошону иче алдыкпы? Мына ошолго көңүл буруш керек. Кээ бир мен уккандарым бар, ошону сыгып чыгарганда канча бир градуста чыгарылган болсо, ал өзүнүн касиетин жоготуп коет деген дагы кээ бир билгендердин айткандарын уктум эле. Мына ошондон анын ошол кандай таризде алынганы дагы
маанилүү экендигине биз карашыбыз керек. Намазга жыгылуу үчүн канча сүрө жаттап билүү керек? Бир сүрө билсеңиз дагы жетиштүү, Кудай буйрса намазга. Бир сүрө билсеңиз дагы намазга жетиштүү болот. Ошондуктан бир 10 сүрөнү жаттап алыңыз, бирок бир сүрө менен намазды баштай беребиз, Кудай буйрса. Намаз, тахажжуд намазынын ар бир 2 рекетинде таспих айтуу керекпи же 4-6 рекетинен кийин айтса дагы болобу? Тахажжудту мисалы ар биринден айтканга дагы эгер кааласаңыз айта бериңиз, же толук бүткөндөн кийин дагы таспих кылып дуа кылсаңыз дагы болот. Бизде эч бир айырмасы жок, баары Кудай буйрса пайдалуу. Гусулсуз таспих тартып зикир салаваттарды айтса болобу? Ооба, болот. Эгер гусул жок болсо, биз дуа кылсак боло берет, зикир айтсак боло берет, таспих кылсак айтсак боло берет. Болгону Куран окубайбыз, андан кийин ошол Куран китептерди кармабайбыз. Аялың менен чогуу болбосоң, алыс жакта болсок, экөөбүз эки жакта канча айда нике бузулат? Такыр нике бузулбайт. Эгер нике кыйылган болсо, экөөңөр эки жакта жүргөн болсоңор, талак эле айтылган эмес болсо, такыр нике бузулбайт. Автоматтык түрдө нике түшүп калуу, нике бузулду деген нерсе, түшүнүк бизде жок. Мен үйлөнүп ажырашкам, 2 жыл мурун кайра үйлөнгөм. Апамдардын каршылыгына карабай. Азыр бир кызыбыз бар. Апамдар жактырбай, же аны танда, же мени танда деп жатат. Кандай насаат бересиздер? Апамдын да аялдын да жакшы көрөмүн. Апамды десем кызыма боорум ооруйт, кандай кылышты билбей калдым. Апам айтып жатат, аялыңды десең сенден кечемин деп жатат, кандай кылышты билбей калдык. Бул учурда эми апаңардын да көңүлүн алгыла. Келинчегиңер да жакшы багыт бергиле, кызмат кылсын, батасын кылсын, дуасын алсын. Анан апанын моундай сөздөрдү айтып коркутканы, ак кылам дегени, кечем дегени такыр өтпөйт бул жерде. Бирок биз кандай себептер менен ушундай кылып атканын биз такыр билбейбиз. Бирок башында ошол апаңардан бата дуасын алып туруп, берекесин алып үйлөнгөнүңөр жакшы болмок. Бирок эми ортоңордо кыз болуп калыптыр, эми ошол көңүлүн алганга аракет кылгыла. 42 кой, 4 эчким бар. Зекетти кандай болот? 1 кой зекет бересиңер, Кудай буйрса. Үй бүлөдөгү ынтымакты кантип бекемдөөдө дин кандай кеңеш берет? Чындыгында үй бүлө биздин динибизде эң маанилүү. Мына ошондуктан үй бүлө бекем болуш керек. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем болот. Үй бүлө имандуу болсо, коом имандуу болот. Жакшы тектүү балдар, кыздар тарбияланат. Мына ошондон үй бүлө бекем болуш үчүн биз жоопкерчиликти сезиш керек. Эки жаш аял менен эркек бири-бирин дайыма урматтап сыйлаш керек. Бири-бирине дайыма кам көрүү керек. Жана бири-бирин дайыма баалаш керек. Мына ушул рецепттерди сактаган болсок, Кудай буйрса, үй бүлөлөр бекемдер. Эми айта бере турган сөздөр көп, бирок кыскасы мына ушул рецептти сактаган эле болсок, ошонун ичинде сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү, кичипейилдикти колдонгон болсок, өтө сонун болот. Кайрымдуулук иштердин соопчулугу кандай болот? Өтө сонун болот, өтө кооз болот, өтө чоң болот кайрымдуулуктун. Кайрымдуулукта зекеттер берилет, садакалар кырылат, көңүлдөр ачылат, жүрөктөр жибейт, жетим жесирлер кубанат, сүйүнөт дегендей өтө кайрымдуулуктун соопчулугунун эбегейсиз болот. Алла Таала эмне деген биз акылыбызга, оюбузга келбеген соопторду берет. Мына ушул кайрымдуулук ишти кылганга баарыбызга Алла Таала насип кылган болсун. Адамдардагы пикир келишпестик, бири-бирине түшүнбөстүк динде кандай каралган? Динде өтө сонун каралган. Бул нерсени жаман деп айтат. Пикир келишпестик, жөн эле текеберлик, анан кур намыска алдырыштыктын баардыгын жаман деп айткан. Ошондуктан тескерисинче биз эмне кылышыбыз керек? Бири-бирибизди кечире билишибиз керек, урматтап сыйлашыбыз керек. Эгер эки мусулман бир тууган ушундай таарынышып алса, эгер туугандык мамилеси болуп калса, дуа тилектери дагы кабыл болбой калат деген дагы пайгамбарыбыздын айткан хадистери бар. Мына ошондуктан биз бири-бирибизди кечире билели. Эмне үчүн намаз окуп атабыз? Бири-бирибизди кечириш үчүн, сыйлаш үчүн, сабырдуулук кылыш үчүн окуп атабыз. Орозо кармаганыбыз, ажылыкка барганыбыз дагы мына ошондой маани. Мына ошондуктан кеңиздер биз жүрөктөрдү жибителип, кечиришели. Турмушта ар кандай учурлар болот? Конфликтке барбоо үчүн бир адам унчукпай кутулса, экинчиси акча чаап сүйлөйт. Бул учурда унчукпаган адамды кемсинтип, кыйынсынган кырдаалдарды кантип жеңүүгө болот? Бул маселени деле бир сабырдуулук менен, токтоолук менен жеңебиз, Кудай буйрса. Сабырдуулуктун маанисин айта кетсеңиз, сабырдуулук деген азыркы биз айтып аткандай эле адам өзүн кармоо, токтоо болуу,
эмоцияга алдырбоо, жеке нафсынын жаман буйрган нерсесине алдырбоо, мына ушул шарияттын чегин сактоо, бирөөдү кемсинтпөө, мына ушулардын баары бул сабырдуулук дейт. Ошондуктан бекеринен биздин кыргызда сабырдын түбү сары алтын деп айткан эмес. Ал эми сабырдууларга шариятта берилген жакшы кыяматтагы сый эсеп китепсиз бейишке кирүү деп айтылат. Динде ден соолукка кантип кам көрүү керек? Ден соолукка өтө кам көрүү керек. Ден соолукка жакшы караш керек. Ден соолук бул биздин байлыгыбыз, бул биздин мүлкүбүз. Ден соолугуң жок болуп туруп, байлыгың дагы, жумушуң дагы, мансабың дагы пайдасы жок болуп калат эгер ден соолугуң жок болсо. Ал эми ден соолугуң бар болсо, анда сенин бардык байлыгың бар экен деп эсептелинет. Кыяматта Аллах субхана ва таала, Алла таала бизге берген нематтарды эсептегендеринин бири бул чыныгы ден соолуктан сурайт экен. Алла таала айтат экен: "Алам асиххалака жисмак", мен сага чын ден соолук бербедимби деген Алла тааланын катуу суроо талабы дагы болот экен. Мына ошондуктан биз ден соолукка карашыбыз керек, аны дарылашыбыз керек, дарыгерлерге барышыбыз керек, алардын кеңештерин алышыбыз керек. Карыздан кутулуу дуасын айтып коюңузчу. Чындыгында карыздан кутулуу дуалары аябай көп, кыйынчылыкка учурда түшкөн дуалар аябай көп. Ошо намаздан кийин эле Алла таала Куранда айтат: "Я аyyuhallazina истаину бис-сабри вас-сала". Башыңарга бир кыйынчылык түшкөн болсо, Алла тааладан сабырдуулук менен, намаз менен сурагыла дейт. Алла таала мына ушул аятта бизге айтып атат. Демек намазды окуйбуз, артынан бата дуа тилектерди кылабыз. Андан кийин мурас калган кээ бир бата дуа тилектер бар. Мисалы Аллахума кфини би халалика ан харамик вагнини би фадлика амман сивак деген батаны айтып жүргөн болсок, ошол карыздан кутулууга бизге жардам берет дейт. Башка бир хадистерде келет: Аллахума инни аузука минал хамми вал хазани вал аззи вал касали вал жубни вал бухли ва мин галабати дайни ва кахри риджал деген пайгамбарыбыздын айткан дуасы бар. Мына ошол дуаны дагы айтып жүргөн болсок, бул дагы бизге аябай жардам берет. Же башка пайгамбардын Аллахума ла сахла илля ма жаалтау сахла ва анта таджалу хазана иза шейта сахлан деген дуасы бар. Ар кандай кыйынчылыкты жеңе турган. Бул дуаны дагы айта турган болсок, артынан аракет кылган болсок, Алла таала өзүнүн ушундай бир ийгилигин, жакшы бир оңой жолдорду ачуусуна чындыгында күбө болобуз. Бирок ушул нерселер ыхлас менен, чын көңүл менен, артынан аракет дагы кылышыбыз керек. Курандын жүрөгү кайсыл аят дейт? Эми чындыгында айтылып келет, Курандын жүрөгү бул Ясын сүрөсү деп айтылат дейт. Ошол сүрөлөрдүн ичинен Фатиха сүрөсүндө эмнелер айтылган? Фатиха сүрөсүндө биз мына Куранда 6236 аят бар болгон болсо, аябай көп аят бар болгон болсо 6000ден ашык. Мына ошол жерде иманга чакырган, тавхидке чакырган, өткөн коомдордун окуяларын айтылган, Алла тааладан жалынып жалбаруу, суроо жактарынын бардыгын Фатиха өз ичинде камтып алган деп айтабыз. Аллага ишенүүнү, кыямат күнгө ишенүүнү, Алладан жардам суроону, адашпоону, ушулардын баары ошол Фатиха сүрөсүнүн ичинде камтылган деп биздин алымдарыбыз айтат. Намаз окууну кантип адаттандыруу керек? Намазды биз адат катары эмес, намазды ибадат катары билгенибизде, ошондо намазга бекем болобуз. Адат калып калышы мүмкүн. А бирок ибадат калбаш керек. Мына ошондуктан бул 5 вакыт намаз окуган адам, динди тургузган адам, күнөөдөн тазаланган адам, жан дүйнөсү таза болгон адам деп билели дагы, ошондо гана биз эмне болобуз? Намазды ибадатка айланткан болобуз. Намазды такыр таштабашыбыз керек. Сахабалар жашоосу тууралуу окуяларын айтып бериңизчи. Эми сахабалардан айта берсек, окуялары аябай көп, бирок пайгамбарыбыздын айткан сөзүнө бекем, аяттарга бекем, ошол мына биздин сахабалар болгон. Ошол сахабалардын баяны деген, өмүр баяны деген китептер бар. Мына ошол китептен алып окусак, көптөгөн нерселерди окуй алабыз.